Андан кийин mp3'ларды минусовка кылуу үчүн ошо Audacity деген программаны ачабыз. Окей дегенди басабыз. Биз mp3 кыла турган ырды ушул жака жүктөп алышыбыз керек. Ал үчүн файл дегенге барабыз. Import дегенди, открыть дегенди басабыз. Биз ушул жерден бизден ушундай болуп чыгышы мүмкүн. Мой компьютер болуп болуп чыгышы мүмкүн. Локальный дисктин ачабыз. Бул жерден mp3 кыла турган ырды табабыз. Ырлар деген папканы ачайын. Мисалы, Нуржамал Орозбаеванын Биздин айыл деген ырыны минусовка кылалы. Белгилеп туруп, открыть дегенди басабыз. Файл бул жака жүктөлөт. Эми бул жерде бул программанын көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул жерде үндөрдү өзгөртсөк болот, өзүбүз запись кылсак болот, ырдап же сүйлөп каалаган жерден кесип алсак болот. Биз эми ушул ырды минусовка кылалы. Ал үчүн бул ырды толугу менен белгилеп алышыбыз керек. Башкача айтканда, выделить этип алышыбыз керек. Ал үчүн клавиатурадан контролду басып туруп, англисче А тамганы бассак, ыр толугу менен белгиленди. Андан кийин минусовка кылуу үчүн эффекти дегенди тандайбыз. Бул жерден ылдыйга эң төмөн жака түшүшүбүз керек. Ал үчүн ушул жердеги стрелканы басабыз. Улам баса беребиз. Бизге удаление вокала деген чыгыш керек. Минусовка кылуу үчүн удаление вокала дегенди басып коебуз. Андан кийин окей дегенди бассак, минусовка болуп атат. Болду. Угуп көрөлү. Андан кийин бул ырды сакташыбыз керек. Ал үчүн кайра файл дегенди басабыз. Экспорт дегенге барабыз. Экспорт WAV дегенди тандайбыз. Бизден кайсы жерге сактоону сурайт. Биз бул жерден өзүбүз каалаган папканы көрсөтүп койсок да болот. Мисалы үчүн дагы туруп, Дга сактасак да болот. Өзүбүзгө ыңгайлуу жерге сактап алабыз. Мисалы үчүн мен загрузки дегенге эле сактайын. Андан кийин сохранить дегенди басабыз. Андан кийин бизге окей дегенди басабыз. Мына сактап атат. Биздин минусовкабыз даяр болду. Проводникке кирип, ачып көрөлү. Мына загрузки дегенге баралы. Бизде даяр болду. Ачып угуп көрөлү.